февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Жалал Абад облусунда 34 жаштагы аялды зордуктоого аракет кылган айдоочу кармалды. Бул тууралуу 26 февралда Клоопко облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 23 февралда болжол менен саат түнкү 1:30 чамасында айдоочу аялды үйүнө жеткирүү үчүн унаасына салып, ал унаадан түшөрдө зордуктоого аракет кылган. Аял унаадан түшкөндөн кийин айдоочу аны 2 ирет унаа менен сүзгөн. Аял денесинен жаракат алып ооруканага кайрылган. Кийин айдоочуга карата арыз жазган. Арыздын негизинде шектүү катары Subaru үлгүсүндөгү унаанын ээси кармалды. Учурда унаа айып короосунда токтотулду жана айдоочу тергөө кызматына жеткирилип, тергөө амалдары башталды. Ош облусундагы Ноокат райондук соту мурдагы эл өкүлү Өмүрбек Бакировду 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып боюнча күнөөлүү деп таап, айып пул салды. Бул тууралуу Клоопко 26 февралда экс-депутаттын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева тастыктады. Маалыматка ылайык, чечим 2023-жылдын декабрь айында чыккан. Жактоочу райондук соттун чечимине каршы Ош облустук сотуна апелляциялык арыз берилгенин айтты. Бишкектин административдик соту Оштун Ноокат районундагы номер 4-Көкжар 1 мандаттуу округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын былтыр 7-июнда жокко чыгарган. Анда аталган округтан депутат болгон Бакировго тиешелүү БШКнын токтому да мыйзамсыз деп табылган. Кийин бул чечимди шаардыкта жогорку сотта күчүндө калтырган. Бакиров аны депутаттык мандатынан сот аркылуу ажыратууга аракет кылып жатышканын айтып, аны мыйзамсыз деп атаган. Мыйзамга ылайык шайлоо учурундагы талаштуу маселелер, өтүнүчтөр 3 күндүн ичинде каралышы керек. Алар бул норманы одуну бузуп жатышат. Кыргызстан тарыхында мындай окуя болгон эмес. Шайлоодон кийин 1 жылдан соң сот талаш тартыштарды кайра карап чыгууну чечкен. Алардын айтымында бул жаңы ачылган жагдайлардын негизинде жасалып жатат. Бирок мыйзамдарда мындай түшүнүк жок. Бул парламентке болгон кысым деген ал. Өмүрбек Бакировдун мандаты боюнча талаш тартыштар парламент жыйынында кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүп берүү келишимин талкуулап жаткан учурда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев менен болгон ооз эки талаш тартыштан кийин башталган. Беш сарынын негиздөөчүсү Камчыбек Жолдошбаев 19 апрелге чейин камакта калды. Мындай чечимди Бишкектин 1-Май райондук соту кабыл алды. Буга чейин УКМК Жолдошбаевди өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качууга шектеп кармаган. Атайын кызмат Беш сарын администрациясы жетекчиликтин көрсөтмөсү менен узак жылдар бою кош бухгалтердик эсеп жүргүзүп келгенин билдирген. АКШнын финансы министрлиги Орусия менен байланышы бар деп Кыргызстандын УКОН компаниясына санкция киргизди. Бул тууралуу мекеменин сайтында айтылат. Алардын маалыматына ылайык, УКОН компаниясы Орусия Федерациясында Орусиянын аскердик өнөр жай базасын колдоо үчүн багытталган экономикалык тармактагы ишмердүүлүк жүргүзгөн. Кыргызстандын юстиция министрлигинин маалыматтык базасында УКОН компаниясын 2022-жылдын августунда Гафар Заде Мехти Фихрет оглу негиздегени айтылат. Негизги ишмердүүлүгү катары дөң адистештирилбеген соода деп көрсөтүлгөн. Бирок компания так эмне сатары такталган эмес. Кыргызстан Орусиянын Украинага кол салуусуна байланышкан маселеде бейтараптуулукту карманып жатканына карабастан, иш жүзүндө өлкө бийлиги Орусия менен ар башка тармактарда, анын ичинде экономика жана соода саттыкта тыгыз кызматташууну улантууда. Мунун шартында АКШ жана Европа беримдигине кирген өлкөлөр Кыргызстанга бир нече жолу эскертүү берип, республика өз аймагы аркылуу Орусиянын санкцияларды буйтап өтүшүнө колдонулбашы керектигин билдирген. АКШ 2023-жылдын июлунда дагы Вашингтондун пикиринде Орусияга санкциялык товарлардын жеткирилүүсүндө тиешеси бар Кыргызстандын 4 компаниясына санкция киргизген. Андан кийин эле УКМК АКШ жана Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы киргизген санкциялык чектөөлөрдү сактоо режимин бузууга Кыргыз мамлекетинин өзүнүн да, мамлекеттик түзүмдөр менен компаниялардын да тиешеси жоктугун билдирген. Анткени менен атайын кызмат санкциялык чаралардын бузулушуна ташыган товарларынын акыркы керектөөчүсү жана колдонуучусу ким экенин билбей калган жеке компаниялар катыш болуп калышы мүмкүн экендигин жашырган эмес. Эгер кармалган 11 журналисттин ишинде кылмыштын курамы жок болсо акталат. Бул тууралуу жогорку соттун башчысы Замирбек Базарбаев 26 февралда басма сөз жыйынында билдирди. Президент деле эгерде күнөөлөрү далилденбеси актагыла деп атпайбы? Мен сөзүмдүн башында
бир жылда 200дөн ашык киши акталганын айттым. Кармалган блогер, журналисттердин ишинде кылмыш аракеттери жок болсо, ошого жараша чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Бул мыйзамдын талабы. Өзүмдүн кесиптештериме алардын күнөөлөрү далилденбесе, адилет чечим кабыл алгыла деп талап кылат элем, деди жогорку соттун башчысы. Буга чейин Базарбаев өлкөнүн соттору толук көз карандысыздыкка жете электигин айткан болчу. Өлкөдө журналисттер 16 январда жапырт кармалган. Жалпы Темиров Лайфтын мурдагы жана азыркы кызматкерлерин кошуп 11 адам кармалган. Алардын 9-у башаламандыктарга чакырууга, ал эми медианын башчысы Махабат Тажыбек кызы менен акын Азамат Ишенбеков аталган чакырыктарды уюштурууга да шектелип жатат. Ажылык сапардын жалпы чыгымы $3750 деп бааланды. Төлөмдөр 27 февралдан 4 мартка чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Муфтияттан ажылык сапарга барууга 2000 АКШ долларын төлөп мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер 27 февралдан 4 мартка чейин РСК банкка калган $1750 төлөшү керек. Быйыл Сауд Аравиясы ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6060 орун бөлгөн. Бул орундарга каттоо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан 2023 жылдын 9-20 ноябрь күндөрү жүргүзүлгөн. Ажылык бул ислам дининин эрежелерине ылайык мусулмандарга жүктөлгөн парыздарынын бири. Ар бир мусулман адам өз өмүрүндө жок дегенде бир жолу Меккеге ажылыкка барып келиши зарыл.